Эне sütü баланын наны, арулап турат ар бир таңы, эне sütü менен жан кирет, жашоо гүлдөп күн келет. Баткен облустук биргелешкен ооруканасында уюштурулган эмчек эмизүү жумалыгы акциясы маданий иш-чара менен коштолду. Мында ак халатчандар улуттук бий бийлеп катышуучуларга жакшы маанай тартуулашты. Изилдөөлөрдүн жыйынтыгында Кыргызстанда ымыркайлардын 44% гана эмчек сүтү менен тамактанышат. Мындан улам бул көрсөткүчтү жогорулатуу максатында түшүндүрүү иш-чаралары уюштурулуп, калктын калың катмарына эне сүтүнүн табылгыс азык экени айтылат. Август айынын 1-аптасы Эмне үчүн биз мындай майрамдык кече аркылуу бул эне сүтүн даңазалап жаткандыгыбыздын негизи, эгерде бала 6 айга чейин жалаң эне сүтү менен тамактанса, бизге коомдо ден соолугу сак, коомго кереги болгон жана шайыр шатман, толук кандуу өнүккөн бала болот. Ошон үчүн биз сергек жашоо мүнөзүн, ошондой эле шаңдуу, чөйрөнү, ошондой эле ата-энелердин колдоосу, эне сүтү менен эмизүү бир гана эненин милдети эмес экен, бул коомдун милдети экендигин даңазалоо максатында ушундай көп тармактуу бир гана медициналык көз караш менен эмес, маданий көз караш менен дагы чагылдырганга аракет жасадык. Ошо симптомдорду билгенден кийин Эне сүтү бала үчүн баалуу азык гана болбостон, энедеги сүт безинин залалдуу шишиге, жатын ооруларынын алдын алат. Акыркы маалыматтар боюнча бала эмизген эне кант диабети дарты менен оору мүмкүндүгү азаят. Мына ушундай маалыматтар менен камтылган иш-чара суроо жооп менен улантылып, жеңүүчүлөр белектерге ээ болушту. бутылканын зыяндуулугу бул кандай десем, кеч жуулат да, анан баягы жөн эле кашык менен, жеме менен бергенибиз жакшы да, балагачы кошумча тамакка киргенде. Бутылканы анча-мынча да жуугандыгыбыз эме болгондон дагы балага зыян да, ден соолугуначы. Ошол Маалыматтарды кайсыктын алдын эле? Бул маалыматтарды мына ошол төрөткө келгенинде сабак өткөн, бизге ошондо жаттап эсиме эме кылгам да, сактап калгам ошол. Бүткүл дүйнөлүк саламаттыкты сактоо уюму тарабынан 1990 атайын декларация кабыл алынып, анын негизинде Кыргызстанда 2000 жылдан тартып эне сүтүн даңазалаган жумалык уюштурулуп келет. Бул багытта облустун бардык саламаттыкты сактоо мекемелеринде иш-чаралар өтүүдө. Айжан Кубатбек кызы, Расул Акматов, жаңылыктар.